Эзра китеби. Биринчи бөлүм. Персия падышасы Корештин падышачылыгынын биринчи жылында Теңирдин Жеремия аркылуу айткан сөзү ордунан чыгыш үчүн Теңир Персия падышасы Корештин рухун ойготту. Ошондуктан ал өзү башкарган бүт падышачылыкка оозеки жана кат жүзүндө мындай деп жарыялоону буйрук кылды. Персия падышасы Кореш мындай дейт: жер жүзүнүн баардык падышачылыктарын асмандагы Кудай Теңир мага берди. Ал мага Жүйүт аймагындагы Иерусалимде ага арнап үй курууну буйрук кылды. Силердин араңарда ким анын элинен болсо, Кудай өзү аны менен болсун. Ал Жүйүт аймагындагы Иерусалимге барсын. Ал Иерусалимдеги Исраилдин Кудай Теңиринин үйүн курсун. Ал эми кетпей калган ысрайылдыктарга алар кайсы жерде жашаганына карабастан, ошол жердин тургундары Иерусалимдеги Кудайдын үйү үчүн чын жүрөгү менен күмүш, алтын, ар кандай буюм, мал берип жардам кылышсын. Ошондо Иерусалимдеги Теңир үйүн курууга барыш үчүн Жүйүт уруусу менен Бенжамин уруусунун башчылары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана Кудай кимге каалоо берсе, ошолордун баары турду. Кошуна жашаган элдин баары чын жүрөгү менен бергендеринен тышкары алтын күмүш идиштерин, ар кандай буюмдарын, малын, ар кандай кымбат баалуу буюмдарын алып келип көмөк көрсөттү. Падыша Кореш Небухадоносордун Иерусалимден алып кетип, өз Кудайынын үйүнө коюп алган Теңир үйүнүн идиштерин алып чыкты. Персия падышасы Кореш казына кармаган Митредатка аларды алып чыгууну буйруду. Митредат болсо аларды санап туруп, Жүйүт төрөсү Шешпатсарга тапшырды. Алардын эсеби мынча болду: алтын идиштен 30, күмүш идиштен 1000, бычактан 29, алтын чөйчөктөн 30, кош кабат күмүш чөйчөктөн 410, башка ар кандай идиштен 1000. Алтын күмүш идиштердин баардыгы 5400 болду. Шешпатсар туткундарды Бабылдан Иерусалимге жөнүтүп жатканда мунун баарын ала кетти.